Мусулмандарды мусулмандарга болгон акысы, укуктары күн сайын кездешет. Күн сайын жазылат биздин кылган иштерибиз. Аткарсак соопта, аткарбасак күнөөдө. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хаккул муслим алал муслим сеттун." Мусулмандын мусулманга болгон акысы 6 деди. Кыйла ва ма хунна я расулаллах? О Аллахтын элчиси, ал 6 кайсы-кайсылар деп айтылды, суралды. Кал, пайгамбарыбыз жооп берди: "Иза лакитаху фасаллим алейх." Мусулманга жолуксаң, салам бергин. Биринчи акысы бул. Мусулманга жолуктуңбу, сөзсүз не кыл? Ассаламу алейкум. Эң кыскасы болбосо, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Салам бер. Бул акысы. Ва иза даак фа ажибху. Качан сени бир чакырса, сен аны караба, кайсы улуттан чакырып атат, кийими кандай, социалдыгы кандай, кем багалбы, тоодо жашайбы. Аны караба сен. Мусулман чакырса, жооп бер, анын акысы. Анын акысы, ага барып коюш керек экен. Көңүлү калбасын. Кандай адам болсо сөз барып коюш керек. Албетте шашып атасыз. Албетте ооруп атасыз, Кудай сактасын. Албетте дагы бир башка убада берип койгонсуз. Ал бөлөк иш. Бул жерде башка шарияттагы үзүрлөр бар, бул бөлөк. Жөндөн жөн эле деп байга барып, кембагалга барбай, өзүң улутуңда чакырса бар, башка улут чакырса барбай, бул болбойт. Өзүңдү уру, өзүңдө айылыңдагы чакырса ага барып, башка айылдагы чакырса барбай, болбойт бул. Мусулмандын акысы чакырган жерден калба, бар. Албетте ал чакырган жерде арак-барак, тияк-бияк, дискотека болбосун да. Ойда истансахака фансахлаху. Качан бир насаат сурап калса сизден, бир акыл сурап калса, пайдалуу сизден ушундай бир насаат сурап калса, сөзсүз насаат айтып коюңуз. Сиз заарланбаңыз, ичи тардык кылбаңыз. Айтпаңыз, ой сатылат депчи. Идея сатылат деп жазып коюптур. Идея сатылат. Машалла. Тура азыр келелерми? Азыр консультацияларда сатылып атпайбы? Бул жерде пайгамбарыбыз айтып атат. Не деп атат? Консультация сураса? Акчаны берип айтып бер. Алып эмес, берип айтып бер. Биз диндин сөзүнчү дин үчүн укпайбыз, кечирип коюңуздар. Арада келип калды, айтып коеюн да. Болбосочу, оорулуу адам врачтын алдына барганда, врач мындай деп айтсачы, башка бирөө үчүн укпайт, ал өзү үчүн угат. Кандай дедиңиздер? Же башка бирөө үчүн угабы? Бирөөнүн боору ооруп атат, бирөөнүн жүрөгү ооруп атат, бирөөнүн башы ооруп атат. Врач айтып атат, мондай десе, башка үчүн угабы же өзү үчүн угабы деп атам. Эмне үчүн динди биз башка үчүн угабыз? Башкага айтып атат да, деп. Андай эмес да. Кудай сактасын, бирөөнүн ушундай тергөө, сот иштери жүрүп калды. Адвокаттан барып консультацияга барса, андан өзү үчүн угабы же башка үчүн угабы? Өзү үчүн эле, жалгыз өзү үчүн эле угуп эле койбойт, акчасын берип угат го. Диндикин ким акча бер деп атат? Наоборот акча берет. Биз бул динди дин үчүн угайлы. Адеби ошондой. Уга келип кайтып. Мейли. Ва ида атис фа хамидаллах фашаммитху. Качан чүчкүрсө, алхамдулилlah десе, атаса. Чүчкүрдү, андан кийин алхамдулилlah десе, чүчкүрүп алхамдулилlah дебесе, ярхамукаллах деп айтылбайт. Чүчкүрдү. Анан алхамдулилlah деген жок да. Ага жөн ак чүч жетет ага. İçinden айтып койсо, сиздер ичиңизден айтып коюң. Ла иляха иллаллах деп коюң. Зато сиз соо аласыз. Эгер алхамдулилlah дедиби, болду. Аллахтын атын айткандан кийин уже мусулман адам титиреп калыш керек да өзүчү. Бир доор ушундай эле. Бир сахабалар отурат эле, баардыгын көрүп жакшап алды, анан кийин сурады. Мен деле азыр сиздерге сурайын да, отурасыздар баарыңыздар, машалла, жүзүңүздөрдөн жагымдай нурланып, жылмаюу дегендей. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Айтат, мен билендей жакшы экениңиздерди. Просто алхамдулилlah уккум келди, ошон үчүн айттым деди. Ошон үчүн сурадым дейт да. Кара?
Ушу сөздү угуш үчүн, Аллага мактоо деген үчүн, мактоо айтса ушу сөздү угуп, рахаттаныш үчүн эле сурадым дейт. Ошон үчүн түшкүргөндөн кийин алхамдулилля десе, ошого ярхамукалла дуа бериңиз жүрөктөн. Алла райымына бөлөсүн сизди депчи. Алла сизге райым кылсын деп дуа бериңиз жүрөктөн. Ушунча дуаны алып алгандан кийин учуп отура бербең да сиз дагы. Яхдикумулла ва юслиху балакум. Сиз да дуа берип коюң. Алла сизге хидаят берсин, абалыңыз оңдосун деп. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамгерчиликти тургузганга, бекемдегенге кандай гана бири-бирине дуа кылып, каалоолорду айттырып үйрөткөндө. Фаудху. Мусулман ооруп калса, зиярат кылып кой бар. Ооруп калган илими бар, билдиңби? Бул зиярат кылып кой бар. Бул мусулмандын акысы. Мусулмандын акысы. Мусулман ооруп калса, зиярат кылат. Вайда мата фатбаху. Эгерде өлүп калса, артынан барып кой. Мындайча айтканда, жаназага катышып кой. Жаназага катышсаңыз, Кудай кааласа мусулмандык милдетти аткарган өзүнчө Алла Таала азаматсың деп бир кыйрат сооп берет. Бир кыйрат Ухуд тоосуна барабар. Ухуд тоосу Мадина шаарындагы эң чоң тоо. Эгерде көмгөнгө чейин барып койсоңуз, 2 кыйрат сооп аласыз. Топурак таштаганга чейин барсаңыз. 2 кыйрат. Эгерде бир сабагыңыз бар, ишиңиз бар, андай болуп калса, анда ошо майиттин ээсинен уруксат сурап коюштук мустахаб. Мен бара албай калам, жаназага эле катыштым, Алла рахматын алсын деп топуракка чейин барбай калсаңыз.